Төлгө эпикалык драмасы урпактарынын сезиминде жашап ата журтка ата мекенге кызмат кылууга чакырган Айкөл Манастын рухун сахнага алып чыгат. Актерлордун айтымында жаңы театр сезонунун ачылышы бул тарыхый драманы коюу менен башталганы бекеринен эмес. Бул Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей чыгармасы. Буга чейин Кыргыз драма театрында 80-жылы Жалил Абдыкадыров, Бобик Ибраевтер тарабынан коюлуп, биринчи Семетей Токтобаев, Замир Соронбаевтер ойноп келген. Андан кийин мындан 3 жыл мурун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти мурунку биздин көркөм жетекчибиз Назым Мендебаев тарабынан кайрадан жаңыланып, жаңы көз караш менен жаңы багытта коюлуп, Төлгө деп аталып чыкты. Спектакльде Каныкейдин аялдык ички трагедиясы, таянган тоосу кулагандан кийин бузукулуктун, көрө албастыктын курмандыгына айланган муң зары, уулунун келечеги кыргыз элинин келечеги экендигин алдын ала сезип, ал үчүн жан берүүдөн дагы кайра тартпастыгы, өзгөчө бүгүнкү күндүн жаш муңдарына өрнөк болуп турган кайын энеси чыйырды менен сый мамилеси баяндалат. Бул спектакль экөө тең укмуштуу да янчылык менен өтүп атат. Себеби деген Манастын руху ар бир кыргыздын жүрөгүндө бар деп эсептейм. Бир четинен, экинчи четинен абдан жакшы коюлду. Мурункусу да мыкты коюлган, азыркысы да мыкты коюлду. Айырмасы мурунку спектакльде Каныкей мыкты, күчтүү кыргыздын мындай бир аялдарынын мүнөзүн көргөзсө, а бул спектакльде болсо аялдын Каныкейдин ички жан дүйнөсүн көбүрөөк ачканга аракет кылышты. Дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпостордун бири болгон Манас кыргыз элинин философиясын, идеологиясын, салттарын жана мурасын камтыйт. Руханий баалуулуктар жана тарбиялык касиеттерин спектакльде көрүүгө болот. Өзгөчөлүгү бул биздин мурда 3 жылдык коюлуп келген Айкөл Манас, Семетей, Сейтек деген спектакльдер бар болчу. Ошонун Семетей бөлүгү. Бул Семетейди баягы Манас атабыз каза болгондон кийин Каныкей апабыз Семетейди Бухарага алып качкандагы 12 жашка чыгып, Төлгө кылып тайторуну чапканы, анан баягы өз жерине кантип келгени ошол жөнүндө баяндалат. Оңдоп түзөө иштеринен кийин театрда күйөрмандар үчүн жагымдуу шарт түзүлгөн, кайрадан сахналаштырылган спектакль көрүүчүлөргө руханий жактан азык дем берди. Уланбек Тыйканбаев, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24.